мына ушул курулуштар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Президенттин мунапысы мына ушул Нурмуратовторго келгенде дагы мындай пайдаланып кеткендигин көрсөңүздөр болот. Заңгырайтып 2020-жылы бир дагы бул жерде курулуш жок болчу. Ошо айыл чарба багытында жерге жер кодексинде, же конституцияда, же Кыргызстанда ушундай мыйзам барбы? Нурмуратовдор сала берсе болот деген. Почему Нурмуратов? Кыргызстан боюнча бардык жерде салып. Мен сууну так берип атам. Түшүнүп атасыз? Курулуп турган курулуштарга адам бир нерсе салыш үчүн сиздерден тийиштүү документтерге уруксат кагаздарын алат. Сиздерден алганбы? Азыр бул курулуштун жок, кагазы жок болуш керек. Эмне мындай коркуп, мындай тайсалдап атасыздар? Эмне анча коркосуздар? Жок, корккан жокпуз. Жүйөңүздөр эмне болду эле? Биз жүйөбүз ошол жердин токтомун жокко чыгаруу биринчи маселе. Эмне себептен? Себептен ал жер айыл чарба бак болуп турган жерге булар госакты алып алган. Нурдан Нурунтаев өзү мисалы курулуштарга кирип барып атпайбы? Жеке менчик жактарга. Ал мыйзамсыз кылып атабы ошондон да, сиздин логикага караганда? Неге жооп бере албайсыз? Сиз мыйзамсыз кылып атпайсызбы? Жооп бере албайм дедим го. Бизге сиз жооп беришиңиз керек да, сиз жеке суроо берген жоксуз. Нурунтаев тууралуу жооп бере албайм да мен сага. Анда курулушта ошол көзөмөлдөйт да. Иә. Курулушта ошол көзөмөлдөйт. Көзөмөлдөйбүз деп айтып атам мен сага. Камчы Кыдыршаевич, өзүңүзгө биз кайрылуу кылабыз. Анткени райондун прокурорлору, райондун тийиштүү адамдары, облустун тийиштүү адамдары тиш өтпөй койду. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында суши пицца самурай аттуу чаканада тамактануучу жай ачылды. Буйрутма кылсаңыздар суши, пицца, крылышки алган эмес оштун майда мантысын да катыра жасап беришет. 1,5 миң рубльдан өйдө буйрутмаларга метрого чейин жеткирип берүү кызматтары каралган. Өз ишкерибизди өзүбүз колдоп, кызматын көрүңүздөр. Дареги 2-Первомайская метросу, 9-Парковая көчөсү 32. Байланыш телефону 797 774 06 102. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Мен азыр Ош облусуна караштуу Араван районунда турам. Эсиңиздерде болсо, 2020-жылы Далушул Араван районуна келип, 18 гектар 19 сотук жердин чуусу мына ушул жердеги талаш тартыш маселе бүгүнкү күнгө чейин чекип коюлбай келатат. Урматтуу көрөрмандар, негизи эле Кыргызстан боюнча мына коррупционерлер менен, паракорлор менен күрөшүү, анын ичинде өзгөчө мен кайсыл облуска барбайын, кайсыл районго барбайын, кайсыл айылга, айыл өкмөткө барбайын, сөзсүз түрдө ар бир айыл өкмөткө чейин бүгүнкү күндө буга чейинки шылуундар, буга чейинки ушул таасирдүү адамдар, буга чейинки ушул мамлекеттин элдин жерин ээлеп алгандар бүгүнкү күндө кайтарып берип аткандыгы тууралуу маалыматты угуп келатам да. Азыр мен сиздерге Араван районунун акимиятынан алдым. Азыр эле Абдулла базары деп 13 гектар жерди мамлекетке кайтарыптыр. Юсупов айыл өкмөтүндө 16 гектар жерди, ошол эле учурда паркты кошуп 16 гектар, андан сырткары паркты кайтарыптыр. Достук айыл өкмөтүндө 31 сотук жер кайтыптыр. Бул албетте азыркы бийликтин мындай бир мен колдой турган, мен абдан мындай ыраазы боло турган мына ушул нерсени белгилегим келет. Анткени 30 жылдан бери ушул жерлерди мамлекеттин ушундай социалдык объектилерин ээлеп алгандар кайтарып келатат да. Бул абдан жакшы көрүнүш. Муну биз мындай колдоп, коштоп турабыз. Урматтуу көрөрмандар, ушул Араван районунда мен 2 кыйын кишини учураттым. Ушул Араван районунда өзүңүздөр билгендей Гүлчакрахан деген аталыш менен социалдык ушул элдин колдонуп жүргөн жерин, жолун ээлеп алган бир эч кимге баш ийбеген бир кыйын эже бар эле. Ал бир аз артка чегинди. Бирок экинчи адамды мен сиздерге белгилегим келип турат. Булар Нурмуратов Шералы деген киши. Мына өзүңүздөр көрүп турган 18 гектар жерди бүгүнкү күндө менчик ээси кылып ээлеп, мына жогорку соттон чечим чыгартып келди.
Албетте бул соттун чечими тууралуу сотко берилген доо арыздар боюнча бул өзүнчө сөз болот, өзүнчө маселе. Бирок биздин гумандуу соттор бүгүнкү күндө мына ушул жерди менчик ээси катары калыбында калтырыптыр. Араван районунун прокуратурасы Токон Мурат деген прокурор келген. Дал ошол прокурор биздин көрсөтүүнүн негизинде мыйзамсыз көрүнүштөр бар экендигин негиздеме кылып 2020-жылы сотко доо арыз берип атат. Доо арызда ошол Нурмуратовдордун менчик ээсиндеги катталган госрегистрдагы тийиштүү документтерди жокко чыгаруу, экинчиси мөөнөтүн калыбына келтирүү. Бул жерде мыйзамсыз көрүнүштөр болгон деген нерсени сотко өтүнүч берсе, мына жогорку сотко чейин барды, райондук соттон утулуп, бирок жогорку соттон аягында Нурмуратовдордун наамына бүгүн бүтүм чыгыптыр. Бирок мына сот системасы ушундай маселеге мындай өздөрүнө көлөкө жаап атат деп баса белгилегим келет. Мына ушул иш менен урматтуу көрөрмандар, азыр мен сиздерге бул жакта бир катар райондун жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келди. Мына ушул курулуштар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Президенттин мунапысы мына ушул Нурмуратовдорго келгенде дагы мындай пайдаланып кеткендигин көрсөңүздөр болот. Заңгырайтып 2020-жылы бир дагы бул жерде курулуш жок болчу. Бирок өзүңүздөр көргөндөй буга чейин бир нече жолу келдик. Күндөн күнгө ушул жака курулуштар көбөйүп, бирөөсүнүн дагы ушундай тийиштүү документтерине бүгүн тийиштүү кагаздарын көргөзө албай келишет да. Эми ошо Араван районунда мыйзам башкаларга иштеп, мыйзам ушул башка ушул мамлекеттин жерин, элдин жерин алгандарга иштеп, Нурмуратовдорго келгенде гана чегинип атат, тарткач. Ушундан улам урматтуу көрөрмандар, ушул коомчулук аркылуу жалпы эле Камчыбек Кыдыршаевич өзүңүзгө биз кайрылуу кылабыз. Анткени райондун прокурорлору, райондун тийиштүү адамдары, облустун тийиштүү адамдары тиш өтпөй койду. Буга бир гана саясий эрк Камчыбек Кыдыршаевич өзүңүздүн бир көзөмөлүңүз керек болуп атат. Анткени мына жерде 18 гектар жер бүгүнкү күндө мындай жасалма документтер менен дейбизби, соттук процесстер жүрдү, прокуратура доо арыз берди. Бир топ мандемдер бар. УКМК ушул иште өз көзөмөлүнө албаса, балким бүгүнкү учурда жүргүзүп аткан укук коргоо органдары буга баа бере албайт экен деп ынанып атабыз. Ошондуктан азыр эми мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да тастыктап берет, азыр сурайлы. Мына ушул жерде курулуштарга ким уруксат берди, курулуштардын документтери барбы? Ошол учурда бүгүнкү күндө ошо кол куушуруп тиш өтпөй аткан маселе эмнеде болуп атат? Эмне үчүн ушул маселе жеринен чечилбей, сөзсүз түрдө президентке же Камчыбек Кыдыршаевичке барып такалыш керек? Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Кыргызстанда ушул Нурмуратовдорго, Араванда ушул Нурмуратовдорго өзүнчө кол тийбестик же конституцияда бир өзгөчөлүктөр каралганбы? Эгер жер кодекси, жарандык кодекс, жалпы эле ушул кыргыз мыйзамдары ушул Нурмуратовдорго тиешеси жок болсо аны айтып койгула, анда биз келбей эле коелу, айтпай эле коелу, чыгарбай эле коелу. Бул жерде мыйзамдан обочолонгон адамдар бар. Буларга тийишкенге болбойт. Булар кандай болбосун
мыйзам ушулар тарапка чечилет, соттор дагы ушул тарапка чечип берет деп мындай баш мыйзамга бир өзгөртүүлөрдү киргизип коесуңарбы, бизге таң калып атабыз да. Качанга чейин бул нерсе көтөрүлөт, качанга чейин ушул маселени биз чагылдырып бүтпөйбүз. Жапканын жаап бүтпөйт бул жактагы жергиликтүү чиновниктер. Урматтуу зам аким, келиңиздер, могу кайсы институттардан органдардан келдиңиз. Аты жөнүңүздү бияка чыгып алабыз, Кейинен чыгып Сиз жаңы келдиңиз. Эми сиз кийин кабардар болгондурсуз, бирок биз 2020-жылдан бери ушул жерде таманыбыз калып кетти. Аты жөнүңүздү, кызматыңызды белгилеп кетиңиз. Мен Ахмат Аскарбек Исматуллаевич, Араван райондук мамлекеттик администрациясы башчысы акимдин биринчи орун басары кызматына жаңы эле келдим, буюрса. Тойчу деген акимдин ордуна сиз келиптирсиз, да? Ошол жерге мен келдим. Көп киши ошо той чекеге капалы. Эми анын жолун жолдобой жер тармагына жакшы реакция кылып, жакшы аракеттерди кылып бериңиздер. Буюрса эми мына кече жакында эле Акбула деген базарды біз администрация сотко берип туруп утуп алдык, буюрса. Араван районунда канча жер мамлекеттин балансына өттү? Мен билгенден бир топ эле жерлер мына жакынкы учурларда өттү. Прокуратуранын күчү менен, УКМКнын күчү менен. Атап айтсак, мисалы биз Араван райондук мамлекеттик администрациясы биз азыр биринчи инстанциядан утуп алдык. Ошол Акбула базарын 13 гектар жери менен. Эми андан кийин Шахноза деген базарды мына Достук айыл аймагында прокуратуранын дуарызы менен 31 соток жер. Андан сырткары мектеп өттү, парк өттү. Достук айыл өкмөтүндөн айттыңыз. Юсупов айыл өкмөтүндө 16 гектар. Юсупов айыл өкмөтүндө жаңылышпасам 18 гектар жаңгак зар өттү бизде жакын учурда. Азыр стадионду кайтаруу иш-аракеттери жүргүзүлүп атат. Араван райондук борбордук стадиондучу. Агай, эмнеге ушу Араванда Нурмуратовдарды мыйзам айланып өтүп атат? Бул жерге эмнеге түш өтпөй атат? Мен таң калып атам. Эчкимдин күчү келбей атат. Камчы Кыдыршаевич көңүл буруш керек буга. Нурмуратовдардын жери боюнча мына жакында эле жогорку соттун чечими чыгыптыр. Даттанууга жатпайт деп. Мөөнөтүн калыбына келтирип бер деп прокуратура өтүнүч берген. 18 гектар 16 соток жер. Анан эми бул кишинин азыр жеке менчигинде болуп турат да, мындайча айтканда, фактически жеке менчигинде болуп атат. Эми ошого биз мындай кийлигише албай атабыз. Андан сырткары мына курулган фундаменттер боюнча жер суу көзөмөл кызматы сотко берип, азыр соттун кароосунда турат экен. Бул кишинин үстүнөн 931 000 сом долг койгон. Азыр мындай кылалы. Мына курулуштарды ушунча келди көрүңүздөр. Не болуп атат? Буга чейин бир катар келип булдуруп кеткенбиз бул тарабын. Курулуштар жана президенттин мунапысын пайдаланып, бул жактан жер тилкесин бөлүп сатып, ар кимге үй салып берем деп ушундай нерсе башталганда токтотуп калганбыз ушул жерде. Анан эми наркы курулуштар, жалпы эле ошол курулуштардын тийиштүү документтери бар бекен? Кимдер келди азыр госоргандардан? Кадастр. Yok, hazır bir жерде эле ме? Кайсы орган? Архитектура келди. Не маселе боюнча? Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Аманов Таныбек Токунбекович. Араван район мамлекеттик немеде кадастрда директормун. Бүгүнкү күндө Бул каттоодо менчиги катталып турат. Бул максаттуу багыты кандай? курулуш бул бак боюнча турат. Максаттуу Айыл чарба. Айыл чарба багыты? Түшүндүм. Архитектурдан ким келди? Курулуштар Араван району шааркуу жана архитектура боюнча башкармаларынын башчысынын орун басары Абдисалам Абдрахманов. Курулуштарда тийиштүү документтерин уруксат алганбы? Курулушка? Азыр мына курулуштар фундаменттер азыр мына райондук жер мунапысы боюнча районда комиссия киргизилиш керек. Киргизилсе анан кийин багы комиссиянын чечими кабыл алып анан кийин тагдыр чечилет. Сиз качан келесиз? Мен мурунтан бериштип атам. Мурунтан бери мен сууну так берип атам. Түшүнүп атасыз? Курулуштун курулуп турган курулуштарга адам бир нерсе салыш үчүн сиздерден тийиштүү документтерге уруксат кагазын алат. Сиздерден алганбы? Азыр бул курулуштун кагазы жок болуш керек. Эмне мындай коркуп, мындай
мындай тайсалдап атасыздар. Эмне анча коркосуздар? Жок, корккан жокпуз. Мен азыр такташым керек. Мен конкрет билбейм. Рұқсат қағаздары барбы, жокпу билбейм конкрет. Билемес, бир нече жолу бу жерге чейин архитектуранын өкүлдөрү келген. Архитектордун башчысы келип буга чейин киши баарыбызды мыйзамсыз деп кеткен. Бирок азыр эмнегедир сиз орун басары болсоңуз анан Мыйзамсыз болсо, демек мыйзамсыз. Мен азыр эми келдим. качан келдиңиз? Мен сурадым го сизди. Канчадан бери иштеп атасыз деп. Жок, туура азыр эми уктум. Ошо комиссия бар экен, ошого келдим. Мен начальник, мурун начальник келген болсо, ал айткан болсо, Азыр билип бериңиз анда, тактап бериңиз. Уруксат кагазы бар бекен, жок бекен. Бул мен айтып коеюн. Бул менин билишимче бул курулуштардын бирөөсүнө дагы тиешелүү мындай уруксат кагаздары жок азыркы учурда. Бирок баягы президенттин чыгарган мыйзам боюнча, жер мунапысы боюнча 191, кийин 174 болуп өзгөрдү. Азыр бул жерлерге эгерде бизге райондук комиссияга арыз түшүрсө, анан ошол жерден биз чечим кабыл алабыз. Мындай болгон, буга чейин биз келгенбиз. Ушул жерде президенттин мунапысын пайдаланып, ушул фундаменттерди куюп атканда биз келип чагылдырганбыз. Жаңы пакеттен ачып, мына жаңы куюлган мунапысты пайдаланып атат деп зам акимди жетелеп сиздин ордуңуздагы акимди алып келип көрсөткөнбүз. Пленканы Ошол жерде президенттин мунапысын пайдаланып аткандыгы аныкталган. Азыр мына курулуштарга бир дагы документи жок болсо кандай чара көрөсүздөр? Неправильно, документы бар, неправильно айтып атат. Келиңиз анда, сизге Сиз өзүңүз маалымат бериңизчи анда. Биринчиден, бул менин курулушум эмес, мага тийиштүү эмес бияк. Сиз ат жөнүңүз Нурмуратов Шерал. Нурмуратов Шерал Төлөнович. Вот сен Ушул жердин 18 гектар жердин ээси. Жок, 11 гектарды. 18 ол 7 гектар башка адамдыкы. Жок, ал кийин сиз сатып алуу келишимин түзүп атасыздар тиги. Ошо адамдын хозяин бар. Мамажанов Турсунбай деген кийин. Ошо адамдыкы, ошо. Жок, башында сизге чыккан да жер. Кийин бөлүп туруп сиз госрегистрден ага каттап. Башта мага эчтеке чыккан. Атамдан мен мурас кылып алгам. Болду, башка Ал сөз. жанагы Мамажанов Турсунбай боюнча сүйлөп бериңиз. Эчтеке сүйлөбөйм, өзү жооп берет. Макул, анда мына курулуш кимге карайт? Ошолорго жолдун нар жагы мага карабайт. Мамажановго. А буягычы? Бизге карайт. А бул жактагы үйлөр кимге? Кайсы үйлөр? Кантип турдуңуздар? Кайсы үйлөр? Аны жакшы билесиң өзү кандай курулганын. Биз Тиештүү положено документтер барбы? тийиштүү документтери бар. Первоначальный документтер айыл өкмөткө кылынган номер ошо документтер бардыгы болгон. Просто комиссиянын рассмотрениясында турат. Жок, курулушка уруксат албапсыздар го. Курулуш Бул айыл чарба багытында жер болсо, айыл чарба багытында жер. Кыргызстан боюнча канча жерге ошондой фундаменттер коюлуп мунапыс менен өттү. Бул дагы мунапыста только рассмотрение комиссия караш керек. Болду, башка сөз жок. Жер кодексине ылайык Кыргызстан боюнча айыл чарба багыты эң приоритеттүү жерлердин багытында болот. Эми ошо айыл чарба багытындагы айыл чарба багытында деп атпайбы госрегистр? Кайрак жер айыл чарба багытында. Айыл чарбабы? Кайрак жер. Багарный жер. Айыл чарба багытындагы жер. Багарный жерде бул. Ошол багарный деле баары биригип айыл чарбага кирет да, ал түрү. Категориясы боюнча айыл чарба. Ошо айыл чарба багытында жерге жер кодексинде же конституцияда же Кыргызстанда ушундай мыйзам бар, Нурмуратовдор сала берсе болот деген. Почему Нурмуратов? Кыргызстан боюнча бардык жерди салып, бардыгы мунапыска кирди го. Сиз мунапысты кийин пайдаланып атпайсызбы? Кийин эмес, ошол мезгилде болгон. Кайсы жылы куруп атасыз? 21-жыл башталган. 21-жылы башталып атат. А президент мунапыс качан болуп атат? Сен өзүң карап көр качан болду. Мен ошон үчүн сага эчкандай интервью бердим. Карап көрөр, документтерди Сиз мындайда эмесе. Мына бул бакты сатып алган деп жүрөсүз да? Жери менен сатып алган. Элдер бакты сатыптыр, жерди эмес. Бак жерде өсөт. Асманда өспөйт. Сен билбейсиң ошо акыл 30 жетпей. сомго алып турсуз го сиз. Кантип кагагыл 30 сомго алат? 30 сом, 20 сомго сатып алып турсуз го. Сен bunun başını işteşti. Kagazı көп. Her bir adamda özünü ülüşü var. Oşo ülüşüne jaraşa oşo mezgilde oşonda sene çıkarılgan. Ayıl hükümet çıkargan. Oşonun negizinde meni atam özü satıp algan. Atam o'tgandan keyin 21 yıldan keyin men muras kılıp alıp atpayım bu жерде. Siz 2013-жылы айыл өкмөттөн келишим кылып алып атпайсызбы? Жок, атам өтүп кеткен үчүн алар келишимге кол коюп кой дегенде баласы сиз деп кол койгон. Атам өткөнү 2001-жылы өткөн. Бул 2021-жылы мен бул жерди атама мурас кылып, как положено, документальный мыйзам ченеминде өткөрүп алганбыз. Ошондо айыл өкмөткө жөн эле келишим кылдыңыз беле? Ижарага бергиле деп келишимге кол коюп атпайсызбы? Ижара неправильно. Прокуратура аларды баарын жокко чыгарып койгон. Прокуратуранын документи турат айыл өкмөттө. Сен
Bular неправильно кылган деп ошо келишимди неправильно кылмыш. Азыр көрсөтүп бересизби могу тийиштүү документтериңизди? Эч кандай нерсени сага мен көрсөтпөйм. Сенде андай окуган жок менден сураган. Мына гос органдар турбайбы, мамлекеттик органдар турбайбы? Көрсөң, пожалуйста. Алыңыздар анда. Документтерин көрөлү, курулушка уруксат бар экен, мына. УАЗтан экен. Курулуш жөнүндө сиз көзөмөлдөйсүз, аты жөнүңүз, кызматыңыз. Туркбаев Талабек Үмүтович, Ош регионалдык мамлекеттик активдүү курулуш контролдоо башкармалыгынын башкы инспектору. Бул жер боюнча эмне дейсиз? Бул жер боюнча менде маалымат жок. Тиешелүү документтерди тактап, мыйзамдуулугун аныктап, ошого жараша чара көрүлөт. Мына тийиштүү документтерди акимдин биринчи орун басары катары дагы айтып атат, белгилеп. Госрегистр айтып атат, архитектура айтып атат, тийиштүү документтер жок экен. Документтери бар. Мыйзамсыз экен Тактапайбы, курулуш. тиешелүү документтерди тактап, жарандын Тактаңыз азыр. өздүгүн аныктап, анан кийин ошого жараша Укук бузуу жөнүндө кодекс бар. Ошол укук бузуу жөнүндө кодексине ылайык сизге биз азыр маалымат берип атабыз. Бул жерде укук бузуу иштери жүрүп атат. Ошол укук бузуу протоколуна ушул мезгилде сеңизге эч ким бул тууралуу кайрылган эмес. мына сизге кайрылуу келди. Мен азыр айтам, тиешелүү документтерин алып барың, анан кийин ошого карап тактап, мыйзам чегинде чара көрөт. Эмнеге азыр түзө албайсызбы? Азыр түзө албайм. Айтам, Айтпаңыз да, эмнеге түзө албайсыз? Документиңизде биз Эмнеге таянып? тиешелүү документтерин тактап, өздүгүн аныктагандан кийин ошону жеке жакпы, юридикалык жакпы ошону аныктап, тиешелүү органдардан уруксат баягы предписание алгандан кийин ана ошону кирип протокол токтом түзүп айып салууга кол бар. Ага, мен сизге Азыр такталбаганды мен кандай эми мындай эмнеге жалтанасыздар мен түшүнбөй атам. Такталып эле турат. Бул жерде ана такталып турган эми. Тактаңыз, Мунун сону ээси тактай кимкен? турасыз да. Мүмкүн бул меники эмес деп атат. Азыр ол ээси жок болуп атат. Азыр ээсин тактайбы. Мына ээси турбайбы, мен ээси менин эмес менен де ол анан нар жагы меники эмес деп жок, атпайбы. биягын айтып түшүп атам мен азыр. Аягын? Биягын. Биягында билбейм, биякта эч кандай курулуш. Жүрүңүз көрсөтүп келейин. Курулуш эми булар айтып атпайбы, мунапыска жараша азыр сотто турат экен. Ошол боюнча иш каралып атат. Мынакей эң мына түзө турган бүгүн ушул укук бузууну каттай турган, каттап туруп протоколго түзүп айыпты сала турган орган өзү мына монтип тайсалдап атат. Көрдүңүздөр да, буга Айсалдабай айтам, Улукбек, сен Анда микрофонду айтты. колуңа кармап алып, камераны коюп алып, тиешелүү аныктап, өздүгүн аныктап, Мына сизге тиешелүү ким тоскоол болуп атат? тиешелүү документтердин негизинде карайбыз деп атабыз. мына Азыр бу жерде ээси жок деп атат. Мына ээси менмин Мен деп. ээси тактайм. Ээси эмесмин деп атат. Мына Мына жер мен- сизге карабайбы? Сенин башың иштеби? Мунягы башка адамдыкы, мунягы биздин. Макул, мен мана ягын сурайын сизден. Мага тийиштүү. Бияка тийиштүү экен мына, мен экенмин деп атат ээси. Мага тийиштүү. Тактап бериңиз. Тиешелүү документтериңизди алып келиңиз, ошого карап туруп тактап, анан ошондой эле чара көрөлүз. Эгер мыйзамсыз болду. Ушул үчүн эле келдиңизби сиз? Ооба. Аны эмне кылышым керек? Жок, эмне кылышым керек анан кийин? Микрофонду кармап алып, камераны коюп албай, сен өзүңчө эле бир алги. Деме кылдай. Мен ушундай таң калып атам да, сиз Сен таң калбайм, сен мени көргөнсүң. мен сиздин кыймыл аракетиңизге таң калып атам. Сиз эмне кыласыз азыр? Айтып бериңизчи анда. Өздүгүн тактап, Мына менмин деп атат ээси. тиешелүү документтердин негизин тактап карагандан кийин, тиешелүү Укук бузуу органдар жөнүндө протоколду түзө аласызбы азыр? Азыр түзө албайм мен. Мыйзам бузуу болсун. Неге? азыр түзө албайм. Өздүгүн тактап, Такталып атат, менмин деп атат өздүгү. предписание алгандан кийин гана ошонун негизинде биз текшерүү беребиз. Каяктан предписание алышыңыз керек? Каяктан алышыңыз керек? Атайын орган бар. Кайсы? Экономика министрлигинин Ош область боюнча өкүлчүлүгү бар. Ошодон Түшүндүм. каттын негизинде. Сиз ага эмне үчүн эмне негизинде ага кайрыласыз? Ошо негиз боюнча, ушундай мыйзамсыз жерлер бар экен, ушуга деп туруп, сен Улукбек деген жигит ушундай кайрылды бизге. Ошонун негизинде жеке ОЗЕК катары, азыр эми сен ОЗЕК катты кайрылып атасың да, туурабы? Бул мыйзамдуу да. Мыйзамдуу болсо, ушуга бериңиздер деп кат жазабыз дагы. Ошонун негизинде биз предписание алып Каякта көрсөтүлгөн предписаниясыз протокол түзө албайбыз деген. азыр Укук бузуу жөнүндө кодекс бар да, ал ГАИге, МАИ кызматкерине дагы, сизге дагы, айыл өкмөткө, акимге дагы бирдей. мыйзамында биз тиешелүү архитектуралык курулуш документтерин тактап, өздүгүн тактагандан кийин, Мына өздүгү айтып атпайбы, менмин деп атат. юридикалык жакпы өздүгүн толук тактагандан кийин гана биз тиешелүү органдардан Талай. алып туруп, анан кийин гана неме. Менмин деп атпайбы ээси. Бул боюнча Менин болсо сурайбыз. как раз ошо сен Жок, сиз сага азыр берген суроо кандай боюнча. болот? Сен кимсиң, барам? Урматтуу замат экениңиз, могу эмне атпайбы. эмне деген көрүнүш? Мамлекеттик кызмат, мен бул кишинин
Ушул үчүн айлык алып атпайбы бул киши? Микрофонду алып алып. Билет деп сөгүп атат мына эмне деген сөз эми? Эмоция калтырбаңыз. Эмоция калтырбай. Жакшыраак жооп берип коюңуз. Принципиалдуу түрдө сиздин функцияңызды талап кылып атабыз. Сиз Мен түшүндүрдүм. Сиз- Өздүгүн тактап, сиз юридикалык жакпы Түшүндүм, деме түшүндүм. 4 сөз Түшүндүм. айттым, ошону эмне алдым. үчүн сиз билет деп сөгүп атасыз? Билет деп сөккөн жокмун мен сени. Киши Микрофонду алып алып. кандай эки сүйлөйсүз? Азыр угуп атпайбыз. Сөккөн жокмун мен сени. Макул, сөкпөсөңүз мейли. Протокол түзүңүз. Протокол түзө албайм. Эмне Өздүгүн документтерин тактагандан кийин. Мына мен деп атат, ээси мен деп атат. Ошону требовать этебиз. Требовать этиңиз, сизге эч ким тоскоол болгон жок. Азыр Мен азыр бу жерде акт түзө албайм, токтом чыгара албайм. эмне негизинде? Сиз кандайдыр бир өзүңүздүн Бул функцияңызда положенияда текшерүү көрсөтүлгөн да. актысы түзүлөт буга. Кандай негизде берилген, эмне негизинде, кайсы документтердин негизинде өз бардык документти тактагандан кийин анан курулуштун мыйзамдуулугу каралат. Мыйзам салып алган болсо, ошол тиешелүү Кыргыз Республикасынын мыйзам укук бузуулар жөнүндө кодексин тиешелүү беренелер негизинде чара көрүлөт. Курулуш мыйзамсыз болуп атса. Бул жеке турак жай. Туурабы? Жеке турак жайларга ошо жеке турак жай мыйзамынын укук бузуулар кодексинин негизинде карап туруп, ошонун негизинде чара көрүлөт. Сизге азыр биз сообщение берип атабыз, маалымат берип атабыз. Бул Бул маалыматыңа жерде мыйзамсыз экен, могу документтер жок экен курулушка. Айыл чарба багытында маалыматтарды Булат боюнча, Федеров. сенин маалыматың боюнча жетекчиликке жеткирип, мен атайын кайрылуу кат менен кайрылам. Ошонун негизинде экономика министрлигинен уруксат берсе, ошонун негизинде мен текшерип алам. негизи сиз укук бузуу жөнүндө протоколдун түзгөнгө укугуңуз барбы? Протокол түзгөн укум эгер мыйзам бузуулар аныкталса, түзгөн укум бар. Протокол эмес, биринчи текшерүү актысы жазылат. Жок, мен протоколду сурап атам. Укук бузуу жөнүндө протокол түзгөнгө укугуңуз барбы? Сен уксаң, текшерүү актысында баардыгы көрсөтөт. Мына мыйзам Мен бузулган түшүндүм, деп туруп, текшерүү актысын ошонун сураган негизинде жокмун. Сопровождающий протокол түзүп, протоколду түзгөндөн кийин токтомдун негизинде анан Кайсы протокол жөнүндө түзөсүз аны? укук бузуу. Укук бузуу протоколу бул майы кызматкери үчүн дагы мамлекеттик баардык кызматкер Биздин үчүн бирдей. регламентте ушундай каралган. Кайсы регламентиңизди окуп бериңиз? Биздин регламентте ушундай каралган. Баардык укук бузууларды аныктап, ошонун негизинде анан кийин аныкталгандан кийин гана чара көрүлөт. Ошону көрсөтүп бериңиз. Биздин атайын жобо бар, мен сага көрсөтүп берейин, ал жагында жок. Интернетте бар да жогуңуз. Окуп берип коюңуздар. Бул боюнча азыр ошо именно сага берген суроо боюнча карап атпайбыз сотто ошо маселе. Кандай дейсиз? Көрсөтүп бере аласызбы? Архитектура курулуш контролдоо боюнча департамент атайын немеси бар, жобосу бар, ошо. Жогону окуп берип коюңуз. Мен азыр жок экен. Жогого караганда кодекс өйдө турат да. Ошол Мен жобонун кодекстин талабын айтып мен атам чара сизге. көрөм. Ошо негизинде мен иштейм. Ошо жобонун негизинде. Жого эч качан кодекске каршы жазылбайт. Хорошо. Мен кодекс талап кылып атам. Тактайбыз болду. Азыр токтобойсузбу? Азыр токтой албайм мен. Азыр жанымда эч кандай неме жок. А сиз бияка эмнеге келдиңиз анда? Кетип калайын да. Чакырды эле келди, райондук администрация тарабынан барып, көргүлөдүм. Мыйзамды аныктап, толук баягы аныктоолор жүргүзүп, ишкер жеке жактын өздүгүн аныктагандан кийин ошого карап жумуш жасайбыз деп атам го. Жок, сиз азыр эч нерсе кылбасаңыз жөн эле мамлекеттин майын кетирип, Сенин кайрылуун боюнча мен жеке колуңуздан эч нерсе өзүм келбей инспектор турбайбы? катары жетекчимге кайрылып, ошонун негизинде экономика министрлигинин Ош областтык башкармалык тарабынан предписание алгандан кийин гана Сиздер бир гана кайрылуу менен гана иш кылып каласыздарбы? кайрылуу каттардын негизинде иш кылам. А эмнеге анда сиздер мындай выездге чыгып атасыздар? Выездге чыгып жергиликтүү администрация Колуңуздан эч нерсе келбесе выездге эмнеге чыгасыздар? жергиликтүү администрация тарабынан комиссия менен кошо барып келиң. Ошого дегенде ошого келдик. Аныкталса толук чара көрөбүз. А бир да суроо бербей атпайсызбы сиз бияка? Не деп суроо берет? Өздүгүн аныктап протокол түзгөнгө тийиштүү буга чейин эскертүүлөр барды тактасаң Жер болду. боюнча баягы ресурстар боюнча келип түзүп кеткен, ал сотко өткөргөн бул маселе. Жок, мына үй тууралуу тиешелүү документтериңизди алып барыңыз. Олордун баардык генеральный документ бар, ошо адам өзүнүн хозяйында бар. Хозяйндан Хозяйны баласы тетинде турат. Тетин баласы. Хозяйнын аныктайбыз. Бул жак баласы. Өздүгүн аныктайбыз. Пини аныктайбыз, жеке жакпы же юридикалык жакпы. Ошолду аныктагандан кийин чара көрөбүз. Бул жерди мага алып бергиле деген жокмун. Жок, менин бирдеме деген жокмун. Мага кереги жок. Жок. Мамлекетке албайсыңарбы шуну деп атабыз да. Эмне кыласыз эми? Кандай маселелерди айтып берсек? Эмне болот? Бул боюнча биз карап көрөбүз. Эгерде бизге комиссия Азыр протокол түздүрбөйсүзбү мына жерде? Курулуштар мыйзамсыз болуп атса? Биз өзү негизи булар бизге 291 боюнча арыз жазыш керек эле. Анан комиссияда карап туруп, райондук комиссияда чечим кабыл Буга алышыбыз чейин керек. айлыкыңыз билет?
кабыл алышыбыз керек эле. Кат жазылган, буга чейин комиссияда каралган ушул маселечи. буга чейин соттук териштирүүлөр болгондуктан райондук комиссияга арыз түшө элек экен. Мына эми буйруса карайбыз. Эмне мыйзамдаштырып бересиздерби? Эгерде мыйзамга жатса мыйзамдаштырып беребиз, жок мыйзамга жатпаса 109 менен буздурабыз. Бузулган да бул жер. Буга чейин. Нар жагында да бузулуу электер бар экен. Бузулган, баары бузулуп, бирок кайрадан куруп коюп атпайбы? Кайра курулду. Курулган жок. Ошо ойдан турат. Жалган сөз Мына айтат. могу үйлөр баары Алар башкасы, алардын баарын документтери бар, аны ээси өзү жооп берет. Жаган бул жакта Мына азыр шунча келдиңиздер, мына көрсөңүздөр, мына эмне болуп аткандыгын, бул жакта суроодо. кандай иштеп жүргөндүгүн көрүңүздөр да бир. Я, bu yakka kirgenге akınlar Ulan. sayt kıla. Mümkün mü? Çıkış. Sakın sok. Ташкарга. Mümkün mü? Taşkar. Эми суроо мына эң маанилүү суроо. Мамлекеттик органдар жеке жактардын аймагына кирүүгө, маалымат алууга мыйзам тыюу салабы? Эми жеке менчик Кыргыз Республикасында мындай корголгон, жакшы билесиң. Эгерде кирбе десе кирбешибиз керек. Анан бул киши мыйзамдуу түрдө чечем десе, бизге райондук комиссияга арыз жасап, биз ошол жерде коллегиялык органбыз. Карайлы бардык. Кана юристтериңиздер барбы бу Бардык жакта? тармактан. Кайсы мына урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекеттик органдар дагы жеке жактардын аймагына кире албайт экен. Ал жакта курулуштар мыйзамсыз болуп атат деген маалыматтарды, ал жакта укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды биз берип атсак, азыр эми бияка эч кимибиз кире албай калыптырбыз да. Бул жерде Конституцияда 30-беренеде ар бир адам өзүнүн менчигинде же башка укуктук ээлигинде турган турак жайынын жана башка объектилеринин кол тийгиздигине укуктуу. Эч ким ээсинин эркине каршы алар пайдаланып турган турак жайга же жана башка объектилерине кире албайт. Түнтүү, алып коюу, кароо жүргүзүүгө жана башка аракеттерди жүзөгө ашырууга, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн жеке менчик же башка укуктук ээлигинде турак жайга жана башка объектилерге кирүүсүнө сот чечиминин негизинде гана жол берилет. Курулуш мыйзамдарын, курулуш талаптарын контролдоо класстын өкүлү келди. Азыр бир дагы мамлекеттик орган кире албайбы, ошону айтып коюңуз. Биз эми азыр киргенге болбойт. Эмненин негизинде Конституциянын 30-беренесин 30-беренесин. Курулуш мыйзамдарын контролдоо боюнча өкүлдү чакырыңыз да. Келиңиз, байке. Сиз кантип анда түшүндүрүп бериңиздер, курулушту кантип контролдойт бул киши? Эч ким кире албаса, жеке менчикке эч ким кире албай кала турган болсо, сиздердин логика менен анда жеке менчик тармактагы курулуштарга эч ким Кыргызстанда кире албайт экен. Мамлекеттик орган дагы эч ким. Демек, сиздер кантип иштейсиздер анда? Гос органдар жеке менчиктеги курулуштарды контролдой албай калабы ошондо? Конституциянын 30-беренесине ылайык. Бардығын контролдап атабыз. Киргенге болобу бияк? Киргенди мен айтып албайм, иши сотто турат экен деп атат мына. Жок, биз бул жака кирип, могу курулуштарды көрсөтөлү, фундаменттерди. Менчик ээсинде баягы Конституциянын эмеси бар, 30-беренеси бар экен, вот комиссия кире албагандан кийин мен да кире албайм. Жок, сиз курулушту контролдообу керек? Контролдойм, өздүгүн тактайм. Азыр улук бул жер кайрылам бул киши. Кайрылып өздүгүн тактап туруп, ошого жараша мушал. Жок, биз азыр сизге маалымат берип атабыз. Сенин маалыматың. Сиз эч качан жалтанбай. Үчүнчү жолу айттым. Биз маалымат сенин маалыматың боюнча. Курулуштар мыйзамсыз депчи. Сенин маалыматың боюнча мен жетекчиликке кат менен кайрылам. Жок, биз жеринен көрсөткөнү келдик сизге. Ошол мыйзамды анан кийин бузулган жерди жеринен көрсөткөнү келдик. Органдардан уруксат алгандан кийин бул кишилердин айыл өкмөт менен биргеликте, адистер менен биргеликте тактап, мен ушу Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Мен сага дагы 2 жолу айттым. Мынакей урматтуу Нурдан Орунтаев мырза. Мына сиздин кызматкериңиз, сиз ишенип аткан Араван районундагы, сиз ишенип аткан Ош облустундагы өкүлүңөр курулуштарга кире албайт экен. Өзүң журналист катары кире аласыңбы? Мен өзүмдү сураган жокмун. Өзүң катары кире аласыңбы? Мен сиздер менен чогуу кире алам. Комиссиянын составында келдим. Комиссия ушундай чечти, жеке жака кура албайбыз, кире албайбыз деп. Жеке жака кире албайбыз деп, ошол комиссияга таянып кире албайбыз деди. Ошол комиссия менен мен бирге жүрөм. Комиссия кире албаса мен карабайм деген жокмун. Өздүгүн тактап, айыл өкмөт менен бирге иш алып барам дедим. Мен сизге суроо берип атам да. Иш алып барам дедим. Жок, мен суроомду угуп коюңуз. Сен 10 жолу суроо бердиң, ошол эле. Мен суроомду угуп коюңуз. Айтчы. Суроом мындай. Бул жака киргенге болобу, болбойбу? Сиз кире аласызбы, кире албайсызбы? Жеке турак жайдын мен кире албайм. Кире албайсыз. Эгер арыз каттын негизинде гана кире алам. Эмненин негизинде кире албайсыз? Эки тараптуу же болбосо
үстүнөн бир коңшуларынан кат түшүп, эки тараптуу бир кат арыз даттануулардын негизинде гана кирет. Мен коңшу эмесмин. Мен Бишкектин тургунумун. Ансыз кире албайм. Кыргызстан жараным. Эч кандай даттануусуз арыз. Мен даттанып атам сизге. Арыз. Сен жеке Мен өтөмөт. Мен ОЗЕК даттанып атасың, мен жетекчилик менен неме кылып, тиешелүү органдардан уруксат кагаз алгандан кийин гана кире алам. Түшүнүктүү. Анда сизге экинчи суроо. Нурдан Орунтаев өзү мисалы курулуштарга кирип барып атпайбы? Жеке менчик жактарга. Ал мыйзамсыз кылып атабы ошондон да, сиздин логикага караганда. А? Неге жооп бере албайсыз? Сиз мыйзамсыз кылып атпайсызбы? Жооп бере албайм дедим го. Бизге сиз жооп беришиңиз керек да, сиз жеке суроо берген жоксуз. Орунтаев тууралуу жооп бере албайм да мен сага. Анда курулушта ошол көзөмөлдөйт. Иә. Курулушта ошол көзөмөлдөйт. Көзөмөлдөйбүз деп айтып атам мен сага. Биринчи жолу айтып атам, өздүгүн тактап, тиешелүү документтерди Мен карап, түшүндүм. тиешелүү органдардан Тактайлы, жүрүңүз. Тактайлы. тактайм деп. Мен сизге сообщение берип атам. Атпайбы буну? Эсимин деп атат мына турат могул жерде. Те акчаш киши. Мен эмес деп атам. Сиз бияктын ээсисизби? Ана ушул жакты көрөлү. Мен ушул жакты айтып атам. Маяктын ээсимин деп атат. Бул жак тууралуу жергиликтүү бу жерде фундамент коюлган экен, жергиликтүү органдар өздөрү ответин берди. Жок, курулуш сиз көзөмөлдөйсүзбү? Эгерде мыйзамсыз болсо, аныктап Мен буздурабыз деп мен атам. сизге сообщение берип атам. Мыйзамсыз экен курулуш деп атам. Мыйзамсыз деп сот айтат. Мыйзамсыз деп сен айта албайсың. Эч ким Анда Мыйзамсыз текшерип аныктайды, бериңиз, курулуштардын мыйзамдуу экенин Текшерем, текшерип текшерем. Жүрүңүз сурайлы. Азыр тиешелүү документтер тактайм, кимдикин сотта иш, аныктайм. сотта. Жок, сиз мунун ичине кире аласызбы азыр? Кире албайм мен. Неге кире албайсыз? Кире албайм. Бул кеттиге. Мен комиссия менен бирге келдим, кире албайм. Сиздердин жетекчи Орунтаев киргени мыйзамдуу, мыйзамсыз анда? Неге ал кирип атат? Жок, ондай кетпейт. Кийин туура келбей калат. Мен түшүнсөм элейин, урматтуу көрөрмандар. Мынакей бизде жергиликтүү бийлик, Ооба. мынакей бизде мамлекеттик институттардын акыбалы. Жок, участка номер жазылбайт. Сиздер азыр айтып атасыздар да, мен ушуга акылым жетпей атат. Курулушту көзөмөлдөгөн макул, сиз кире албайт экенсиз, айыл өкмөт кире албайт экен, архитектура кире албайт экен, госрегистр кире албайт экен. Курулушту көзөмөлдөө, мыйзамдуулугун аныктоо, чара көрүү, баа берүү, тике ГУАСктын өкүлү. Курулушту көзөмөлдөө орган кире алабы, кире албайбы? функционалдык милдеттерине эмнелер кирет экенин мен тактан айта албайм. Бирок мен мына бир Сиз айтып атпайсызбы, эч ким кире албайт деп атат. бир нерсени айтып коеюн. Эгерде булар азыр мунапс боюнча иш жүргүзө турган болсок, булардан арыз келип түшө турган болсо, биз комиссияда карап туруп ошол жерде гана мыйзамдуу чечимибизди чыгарабыз. Бузула турган болсо бузулсун. Эгерде Кайра эле чечим чыгара бересиздер. Буга чейин аким келген. Жок, буга мамлекеттик институттардын баары келген. жок, буга Келип чара көргөн, бузган мояктарында. Бирок нар жагында дагы буга чейин соттук териштирүүлөр болгондуктан мунапс комиссиясына арыз түшкөн эмес экен. Матуз Анаким. Соттук териштирүүлөр курулуш жөнүндө болгон жок. Курулушту куруу, курулуштун мыйзамдуулугу жөнүндө соттук териштирүү боло элек. Бар, бул курулуштун өзү бар. Ал неправильно сүйлөп атат. Буга чейин ошо. Барбы? Үй номер башка. буга чейин Туура сүйлөп атат. соттук өндүрүш мына жогорку сотко чейин маңызы бул курулушка тиешеси жок таптап. Буга чейин канча фундамент бузулган? Канча бузулган? Бардыгы бузулган, ошо бир үйдөн сырткары калган баары бузулган. Не болот анда? Не болот? Сот чечим чыгарат, ошого карап иштеп. Эмне кыласыздар мына? Акимдин биринчи орун басары. Соттун Өтө чечими институттар менен менен келдиңиз. Биз ишенген Нурдан Орунтаевдин ишенген кызматкеринин акыбалын көрдүңүздөр. Эми эмне кылабыз? Кимге ишенебиз? Эмне кылып? Биз эми азыр дагы комиссияда башкадан карайбыз, улук объективдүү баа беребиз. Мен сага сөз берем. Жакын күндөрү карайбыз. Бу немеге курулуштары боюнча сен айтып аткандай, жери боюнча сөз жок. Жогорку соттон чечим чыгып, даттанууга жатпайт деп турат. Курулушу боюнча эгерде арыз жазса карайбыз. Мен арыз жазам. Негизинде. Мен арыз жазам. Эгерде азыр сотто каралып атат бул иш. ошо сотто каралып аткандыктан бул киши эме кыла албайт экен. Азыр 931 миң сом доо арыз коюптур. 800. Азыр 800 процесстери да жүрүп атып турду. Мына жер сууну көзөмөлдөө борбор тарабынан мен акимияттан жер атышынча. Ош облустук сотту жерди сууну көзөмөлдөө инспекциясы тарабынан ушул курулуштар боюнча сотко кайрылып, соттук кароо стадиясында процесстер жүрүп атыптыр. Азыркы учурда. Ал эми урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан кабыл алынган
жер укук мамилелери жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам боюнча анан ошондой эле жер мунапысы жөнүндөгү жобонун алкагында бул жак азыр арыз менен кайрылса жер мунапысына туура келеби же баягы өз билимдиги менен курулган курулуштардын алкагына туура келеби. Бул боюнча баягы жободо көрсөтүлгөн айрым мыйзам актыларынын өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө 2021 жылдын 28 октябрында күчүнө кирген. Ошого чейин салынган курулуш бул же андан кийинки салынган курулуш бул. Ошол боюнча комиссия карап чыгып эмесин жыйынтыгын чыгарабыз. Азыр эми чындыгында Айыл өкмөт, келиңиз эми бир сизди сурайын эми. Сиз шашып атат экенсиз катуу. Айыл өкмөт айтып кетти баягы сөзүндө деле. Т1ге баягы мунапыстын алкагындагы комиссия менен келип караганда Т1ге кирген бул немелер депчи. Анан эми бизге арыз менен кайрылса ошону карап чыгып жыйынтыгын чыгарабыз. Сиз айыл өкмөт. Буга чейин бир эмес нече жолу келгенбиз. Бул Т1ге кирип бүгүнкү күндө списокко эмне үчүн илинип калды же? Бул мындай 2022 жылы жанагы 291 токтом чыкканда ошол кайсыл аймактарда метод кечирип кайсыл аймактарда мыйзамсыз курулуштар болсо баардыгын биринчи тизме кылган. Ошол тизменин аты Т1 болуп экен. Т1де бул 5 фундамент өзүңдө мындан 1 жыл алдында көргөнсүң 5 фундамент кирген. Кирген дагы комиссия караганга чейин иш соттолуп калган. Ал жободо жазылып турат. Эгер конфликтный эмелер болсо, мыйзамсыз курулуштар болсо, бул комиссияда каралбайт деп. Ошонун негизинде бул мунун тагдыры токтоп калган. 5 фундаментчи. Бүгүнкү күндө жеке менчикке өттү жердин тагдыры. Азыр берги 5 фундамент бузулган. Да туура айтып атасыз, жогору жакта бир үй, курулуш үй бар. Аны арыз берсе, мыйзамдуулугуна карап, мыйзамдуу болсо комиссия мыйзамдуулугун чечип берет. Мыйзамсыз болсо, мыйзамсыз кылып туруп. Анда буга чейин бузгандыгыңыздар мыйзамсыз болуп калдыбы? Ал Т1ге чейин ал ошол жерде мурдагы чыгарылышында ошол жеке менчик ээси 5 фундаментти мойнуна алган. Же ал мезгилде мен айыл өкмөт эмес эле. Да бул мунапыстан кийин курулган фундамент деген сөзү үчүн ошо жеке жактын өзүнүн ыраазычылыгы үчүн бузулган. Комиссияга барбайт. Үй ал азыр спорный болуп турат да, алга чейин мунапыска чейин курулган үй, но бирок комиссияга арыз киргизилген. Жок, бузбадыңыздар беле үйдү? Үй бузулган эмес. Бузбадык беле айнегин. Айнегин бузулган ошол боюнча турат. Эми Ал киргизбейт чоң курулганда барысы. Андан кийин Азыр курулган. бузган өзү неправильно болгон. Комиссиянын чечими жок болсо, Комиссияга киргизбейт атты. Комиссияга киргизген болсо, азыр мындай болот. Анда өзү мойнуга алыптыр. Мойнуга 5 фундамент, үйдө эмес 5 фундамент. Мен мойнума алам, мунапыстан кийин шулундук кылып куюп алдым деген сөз жок, ондай сөз болгон жок. 5 фундамент, 5 Жок, фундамент. ондай сөз болгон жок. Ошондой болтабы? Жок. Мунасып мезгилинде болгон. Мунапыстан кийин деп атпайсыз. Жок, мунасып убагында болгон. Жок, сиз мунун сөзүнө таянып биз бузганбыз деп атпайсыз. Былтыркы бузулганда ошондой болуп бузулган. Болду. Мыйзамсыз бузулган. Мунапыстан кийин өзү 5 фундамент, 5 фундамент. Үй менен фундамент алмаштырбайлы. Үй, ага чейин деген эме бар. Ага чейин. Бирок Т1ге кирген. Туура айтып атасыз. Т1ге кирген. Бирок кийин тактап келгенде жок, мунапыстан кийин курулган. Мына жакта үйлөр курулуштар. Ал жак боюнча башка. Көсөрегиси ал хозяйыны башка экен. Башка 7 гектар канчада? 1 гектар 20 соток жерде курулушка уруксаты боюнча гипродендин каты бар экен. Ал жерде курулуштар бар деп. Мынаны айтып коеюн. Сиз айтып аткан эгерде Т1ге кирген болсо, жер мунапысын алкагындагы мыйзамдарда мына айрым кылмыш жада кодексине айрым мыйзам актыларына өзгөртүү кирип атат. Жободо жер укук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндөгү президенттин мыйзамында көрсөтүп атат. Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилгенге чейин салынган курулуштар мунапыстын алкагында мыйзамдаштырылат. Кийин салынган курулуштар 109-дун өз билемдик менен мыйзамдын негизинде чара көрүлөт деп атат. Азыркы эми айтып атат бул жак тастыктап Т1ге кирген деп атат. Комиссия түзүлүп Т1 списогун түзгөн болсо, анда буга чейин салынып калган болот. Азыркы учурда сиз айтып аткан жагдай боюнча, эгерде биз сиздин сөзүңүз менен азыр буза турган болсок, анда бул жак биздин үстүнөн арыз жада турган болсо, анда биздин кыймыл аракетибиз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Андыктан биз азыр арыз жазгандын негизинде биз мунапыстын жер мунапысына мыйзамына туура келеби же өз билемдик менен жүргүзүлгөн баягы курулуштарга келип калыптыр. Азыр кичине туруп турсак, мыйзамдаштырып бересиздер. Жок. Анан тынч чыргап каласыздар. Биз да келбей калабыз. Сиздер да бир кутулуп,
жыргайсыздар да мындайча айтканда. мырза, сөз таптаган баягы сөзгө кыйын адамсыз. Сизге окшоп биз сөздү коздоп сүйлөй албайбыз чындыгында. Бирок бир аз сөзгө конок берсеңиз, биз айткан мыйзам боюнча биз комиссияга деле убакыт бериш керек, кичине токтоп чыгышыбыз керек да. Чындыгындачы. Бул жерде бизде видео тастыктамалар баарысы бар. Биз эң биринчи качан келгенбиз, Сиздин- кандай эле бул жер. Баягы- Бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Анын баарысы видео тастыктамаларда турат. Силердин комиссиядагы, силердин бул жердеги кырыша болуп аткан чиновниктер дагы эки башы жок. Эч качан могу жерди мыйзамдаштырып, президенттин мунапысына, президенттин жанагы амнистиясына ылайыктап, менчиктештирип, бул жака курулушка уруксат бере коем деген арам оюңардан алыс болушуңар керек. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Араван район прокуратурасынын астындамын. Мекемеге кирип, азыр ушул прокурорлордон маалымат алалы. Мен аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек болуп. Көз карандысыз журналистмин. Сиздин аты жөнүңүз? Кузулуш Кутбек Суранчевич, Араван район прокурорунун орун басары. Суранчевич, биз эсиңизде болсо 2020 жылы ушул Араванда бизге кайрылган жарандардын кайрылуусу менен келип 18 гектар 19 соток жер боюнча билдирүү чыгарып, көрсөтүү тартып, коомчулукка чыгарганбыз. Аны ошол Нурмуратов Шералы деген жаран мыйзамсыз ээлеп алган деген маселе каралган. Анан прокуратурада ошол мезгилде Токон Мурат деген прокурор Араванда. Мен баса белгилеп айтам. Бүгүн ал киши иштейби иштебейби билбейм, бирок мындай прокуратуранын кадыр баркына, прокуратуранын мамлекеттин кызыкчылыгына жата турган бир иш көтөрүп, буга чейинки прокуратура жаап келген маселени, көмүскөдө болуп келген нерселерди ачыктап, сотко доо арыз берип атат да. Доо арызда ушул башкы маселе ошо жеке менчик ээсине болгон укуктан ажыратуу, экинчиси мөөнөттүн калыбына келтирүү деген эки нерсени белгилеп сотко жиберип атат. Мына ушул соттун чечими акыркысы 23 жылдын 24 апрелинде жогорку соттун чечими чыгыптыр. Мындайча айтканда, облустун сотторунун соттук коллегиянын чечимин калыбына үстүндө калтырып койду. Биздин гумандуу, биздин адилеттүү соттор бүгүнкү күндө мына ушундай соттун беделине доо келе турган иш деп белгилейбиз. Анткени бул жерде ор коюп прокуратура бир топ маселелерди белгилеп көрсөткөнсүздөр. Бирок тилекке каршы соттор ушундай чечим чыгарып коюптур. Ал боюнча өзүнчө дагы укук коргооргандарына дагы кайрылабыз, дагы укуктук баа берүү үчүн иш аракеттер кетет. Бирок сиздерден сурайын деген суроом, бүгүнкү күндө ошол сиздердин доо арызыңыздар негизсиз болуп, соттон утулуп калыптырсыздар да, эмне себеп болду ага? Биринчиден, бул боюнча чындыгын айтканда биз прокуратура тарабынан доо арыз келтиргенбиз. Ал жердеги ошол чыккан токтомдорду жокко чыгаруу боюнча, андан сырткары ошолордун сатып алуу келишимдерин жокко чыгаруу боюнча биз сотко бергенбиз. Бул Ош областтык соту тарабынан, Ош областтык международный сот тарабынан биринчи биздин пайдабызга чечкен Ош область административ сотучу. Биздин доо арыз канааттандырылган, кийин ушул областтык сот тарабынан келгенде бул мөөнөттүн калыбына келтирбей койгон, биздин доо арыз кайра канааттандыруусуз калган облус сот тарабынан. Ал эми Верховный ошол облус соттун чыгарган аныктамасын күчүндө калтырды дагы, бизге ошол доонун мөөнөттүн калыбына келтирбей койду. Андан сырткары биз андан кийин ошол сатып алуу келишим боюнча Араван район сотуна кайрылганбыз. Араван район соту тарабынан дагы карап туруп, доо арыздын мөөнөтүнө келтирбей койгонду негиздеп туруп, сатып алуу келишимин дагы канааттандыруусуз калтырып койдук биз доо арызды. Ошону берген кесепетинен биз кийин кайра кылмыш ишибиз бар эле, ал кылмышты жандандырып, кайра тергөө аракеттерин жүргүзүп, ал жерге тиги жер маселелери боюнча эмеге берип туруп, биз ал жерге курулуш жүрүп кеткен да, жердин кытышы Ал боюнча өзүнчө өтөбүз. Биз биринчи бизге ошол соттун чечими ушул мөөнөтүн өткөрүп жүргенсиңер деп туруп, канааттандыруусуз биздин доо. Ал жерде сиздер эмнени белгиледиңиздер сотко доо арызда? Чын эле мыйзам бузуулар бар бекен? Бул жерде мурда прокуратура тарабынан
сунуш берилген экен, токтом чыгарган боюнча. Ошонун негиздеп эле соттор ошону токтому көрсөтүп койгон. Себеби дегенде булардын мөөнөтүн өткөрүңер деп деле ошого эле негиз кылып койду биздики. Жок, сиздердин жүйөңүздөр эмне болду эле? Биз жүйөбүз ошол жердин токтомун жокко чыгаруу биринчи маселе. Эмне себептен? Себептен ал жер айыл чарба бак болуп турган жерге булар госакты алып алган, менчикке деп алып алган үчүн биз доорубузду келтиргенбиз ал жергечи. Ошонун кесепетинен биз мөөнөт калыбына келтирбей койду, иш негизинен жүргөн жок да. Себеби мөөнөттүн калыбына келтиргенден кийин анан биздин иш аракет башталат эле, ал токтомго биз негиздүү нерселерди көрсөтөт элек. Булар ошо мөөнөттүн калыбына келтирбей койду да. Ошол маселе болуп калды бизде. Сиздер башка өңүттөн дагы өтүнүч доорубуз берсеңиздер болобу? Бул жерде сиз тартиптеп атабыз да. Кылмыш иши козгогонго негиз жок бекен? Уголовныйга өтсөңүздөр болбойбу? Кылмыш иш буга чейин кылмыш козголгон. Ошо кылмыш козголуп, ошонун негизинен биз анан доорубузду келтиргенбиз. Кылмыш козголуп анан доорубузду эмне болгон кылмыш иш эле? Кылмыш иш ошол госрегистрлердин эмес кызмат абалынын кыянаты менен пайдаланды деп туруп биз кылмышын козгоп, ошол боюнча тергөө аракеттерин жүргүздүк. Бизге ошол соттун эртеңки күнүнө мөөнөтүн калыбына келтирип, алардын чечимдерин, немелерин жокко чыгарып берсе, биз ошол эмелерди жоопкерчилик, кызмат адамдарды жоопкерчиликке тартышыбыз керек эле да. Бүгүнкү күндө ошол жокко чыкпай, мөөнөтүнөн эле калыбына келтирбей койду. Биз канаттандырууусуз калтырып койду да эми. Ошол мамлекеттик каттоо органына сиздер кылмыш ишин эмне үчүн ачтыңыздар? Алар эмне иш кылган эле? Себеби алар ошол бакка мамлекеттик госакты берген үчүн, биз кызыл китеп берген үчүн, биз ошолордун аракетине карата кылмышын козгогонбуз. Негизи бакка жер кодексине ылайык кызыл китеп берилеби? Бакка өзү бул жеке менчик деп булар эме чыгарган, госак берген экен. Биз ошол туура эмес берилгендигин көрсөтүп, биз ошон үчүн доорубузду келтиргенбиз да. Түшүнүктүү. Эми соттун чечими боюнча бул өзүнчө маселе. Сиздер сот коллегияга даттануу берсеңиздер болобу? Биз даттануу келтиргенбиз да. Жогорку соттун жана облустук соттун, мына жогорку соттун Садырова, Ахматов, Аманалиева деген биздин гумандуу соттор мына ушул мамлекеттин кызыкчылыгына жата турган маселеде теңирден тескери кетип аткандыгы тууралуучу. Сиздер соттук коллегияга негиздеме кылып туруп бир доорубуз берсеңиздер болбойбу? Эми бул жерде соттордун үстүнөн маселени кароо үчүн. Түшүнүп сурооңузга. Себеби бул жерде эми жогорку сот бул акыркы инстанция болуп даттанууга жатпайт деп бизге эме койгон, точка койгон. Бирок биз азыр прокуратура биз изилдеп атабыз. Себеби ушул чечимге дагы биз жаңы жагдай кылып берсек болот да. Ошо Верхон ошого биз эми азыр мына кылмыштын алкагында дагы берип атабыз. Эме жаңы жагдай издеп көрүп атабыз да. Может ушуга жаңы жагдай болуп калса, бул чечим кайра бузулат да, мөөнөтү боюнчачы. Бек Санчиевич, негизи кылмыш жаза кодексинде так көрсөтүлгөн берене бар. Ал беренеде соттордун адилетсиз, мыйзамсыз чечим чыгаргандыгы аныкталса, прокуратура органдары түздөн-түз реакция кылып, ошолордун үстүнөн маселе кое турганга укугу бар дегенчи. Ошол маселелерди негиздеме кылып мындай көтөрсөңүздөр болобу? Анын үчүн бул чечим бузулуш керек да. Алар мыйзамсыз болуш үчүн бул чечим бузулганда соттор карата ошо мыйзамсыз чечим чыгарды деген эме негиз болот да. Кылмыш козголсочу. Себеби бул чечим күчүндө да аны бузулмайынча андай иш козголбойт да. Себеби күчүндө турат. Демек процедура уланат. Уланат буюрса. Нормативдер сүйүнбөй турса болот. Сүйүнбөй турса болот. Себеби биз азыр айтайын десем эми токтотуп койдум. Себеби биз азыр ошол кылмыштын алкагында жерлерди эме кылып туруп, мына областнойдо жер маселелери боюнча эмени алып келип, биз бул жерде ошол салынып кеткен бир 7-8 үй бар. Андан сырткары бассейндер салынып, жердин кыртышын бузган үчүн биз мындай кылып туруп доо чыгартканбыз. Жердин кыртышын бузган үчүнчү. Бул Номуратов Шералга карата 836.870 сом доо чыккан. Ал эми Мамажанов Турсунбайдын жери боюнча 21.297.600 сомго доо коюп караганбыз. Бунда дагы сотторго берсек, соттор тарабынан госпошланы төкпөгөнү бар, мамлекеттик алымды төкпөпсүңөр деп туруп биринчи аныктама кайтарган. Аларчы. Анан биз
булар кайтарганда, булар мага кайтарып бер деп айтканда, биз алар менен сүйлөшүп, кайра булардын мамлекеттик алым төкпөгөндүгүн, буларда мамлекеттик эме катары көрсөтүлгөндүгүн биз көрсөтүп туруп, кайра повторный договор бердик. Повторный договор берсек дагы кайра акыркы экинчи алган судья Курманова деген кайра кайтарган экен. Себеби ал ошол ишенимдүү өкүл тарабын жалгыш керек деп. Аны да кайра ишенимдүү өкүл тарабынан кылып бердик. Бүгүнкү күндө азыр мына сот өндүрүшкө алып, бүгүнкү күндө кайсы күнгө назначение болгон толук билбейбиз. Шу дегенде эле атаңа бар, энеңе бар, же мындай күтүндү кылып аткандыгы бул абдан кейиштүү көрүнүш. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз соттордогу кезек эми сотторго келгендигин белгилегенсиз. Мына ушундай соттор бүгүн элдин, мына мамлекеттин кызыкчылыгы деп прокуратура бир топ мыйзамсыз маселени белгилеп берип атат. Бирок прокуратураны да көз келбестен, мамлекеттин кызыкчылыгын көз келбестен биздин гумандуу соттор мына ушундай мамиле жасап атат. Буга эми урматтуу жогорку соттун төрагасы, урматтуу соттук коллегия ушул боюнча бир көңүл буруп кое турган маселе болуп атыптыр. Сиздердин ушул Араван районундагы бир катар мамлекеттик институттар менен чогуу жерине барып келдим да. Ошол жерге барсак, акимдин биринчи орун басары баш болуп, айыл өкмөт, анан тийиштүү мамлекеттик органдар, ошо архитектура, госрегистр, ошол эле учурда ГАСктын өкүлү барып, бирок эч нерсе кыла албай коюшту. Мен айтып атабыз, ошол жерде биз сообщать этип атабыз, могу жерде мыйзамсыз курулуштар бар экен, буга чейинки укук кургандарды көргөн, ушуларды аныктап, дагы тийиштүү бир чараларды көрүп бергиле, протокол түзгүлө, мыйзамдуу чараларыңарды көрүп бергиле ушул нерсеге десек, биз кире албайбыз, биз бул жеке менчикке эч ким кийлигише албайбыз деп кол коюшуруп босогодон кетишти. Анан негизи эле мыйзам жол береби? Бүгүн ошол мамлекеттик органдар мамлекеттин кызыкчылыгына жата турган же ошол эле учурда ошол жерде мыйзамсыз маселени маалымат бергенден кийин текшергени барап мекемеге кире албайбы? Эми ал жер азыркы күндө мына соттун чыгарган акыркы чечими менен бүгүнкү күндө ал менчик ээси болуп эсептелет. Менчик ээси бар ал жерде. Эми анын бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар ал жерге барып азыр кандай негизде кире албай коюшту мен азыр эми көргөн жокмун аларды. Конституциянын 33 беренесине ылайык биз кире албайбыз. Сиз айтып аткан баягы бузуу менен чара көрсө боло беле деп атпайсызбы? Буга чейин мына Мамажанов Турсунбайга карата 2021 жылы гана ошо ГАС тарабынан 5100 канчага протокол түзүлүп, административный чара көрүлгөн экен. Жоопкерчиликке тартылган экен. Андан бери бир канча курулуштар курулуп, азыр үйлөр туруп кеткен. Именно эменики тиги эмеге карата түзүлгөн да, мына Турсунбайдын жери карата, баягы бассейн чоң жерге карата ошондо түзүлгөн экен. Ал эми берки сиз айтып аткан 7 үйлөр боюнча ал жерде бүгүнкү күндө арыз эч ким тараптан түшкөн жок бизге. Себеби баягы мыйзамсыз курулуш куруп алды же эме кылгыла деген тарабынан жок. Биз кылмыштын алкагында гана тергөө жүргүзүп атабыз да ал жергечи. Ал эми биз жок, негизи сиздердин процесс кетип атыптыр, бирок мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик, ГАСктын өкүлү кире албайбы ал жерге? Жок, мыйзамсыз болсо кирет. Эмне кирбейт? Мамлекеттик кызматкерлер үч эле жагдайда чара көрө албайт. Бирөөсү билимсиздиги, билбестиги. Экинчиси бул ошол жерден оозу майлангандыгы. Үчүнчүсү кайдыгерлиги. Ошол кызматкерлердин үстүнөн болсо жазуу жүзүндө бериңиз ошол кызматкерлерге карата. Бул коомчулукка чыгат, сиздерге чыгат, бул негиздүү эле болуп эсептелет да сиздергечи караганда. Болот, бизге эмес жок. Башка дагы эмне маселени айтасыздар ошол жер боюнча? Эми биз деле ошол жерди мамлекетке кайтарсак чоң салым кошкон болот элек. Биз бүгүнкү күндө мына ал жердин эмесине берип атабыз. Бирок ушул сот тарабынан кичине гана бизге колдоо болсо сонун болмок да. Ал жергечи ошол сот тарапка кайра мамлекеттик ал жерге акча өндүрүү маселесин коюп атабыз. Мисалы жердин кыртышын бузган үчүн мамлекеттик жер болгондо мурдачы. Ошон үчүн кийин ушундай кандайдыр мезгилде жеке менчикке өтүп кеткен ошол жагдайларына биз договор берип атабыз. Эми буюрса сот карайт го деп ойлоп атабыз. Биз жакка эле чечет го. Сиздер бул позицияңыздардан кайтпайсыздар? Биз кайтпайбыз. Биз мыйзам чегинде карайбыз баардыгын. Эч ким мындай, анткени биз саясий эрк жетпей атат. Анан эми сөзсүз түрдө Камчыбек Кыдыршаевич прокуратурада буюрса саясий эрк бизде жетет.
бизге мынау мыйзамдуу болуш керек да, биз ошон үчүн мыйзамдуу түрдө сотко кайрылганбыз. Сот кылса, биз буюрса жыйынтык коебуз. Мына 2020-жылдан бери алышып келатасыздар. Жыйынтык чыкпай атат. Монтип жогорку соттон Биз деле айтып коем, биз деле мына башка доорду деле берип атабыз, берки доордарды берип атабыз. Буюрса иш токтотпойбуз бул боюнча биз. Анда биз сиздерден чыдамсыздык менен күтөбүз. Көрөрмандар да күтүп келатат. 4 жылдан бери күтүп келатабыз. Мамлекеттин кызыкчылыгына ошол жер кайтса. Мына канчалаган жерлерди кайтарып атасыздар. Араванда эле канча гектар жерди кайтарыпсыздар. Анан эми ошо Нурмуратовдорго келгенде эле мыйзамында айланып, ошолордон обочолонуп, эч кимдин алы жетпей турган болсо анда ачык айтып койсун. Биз кыргыз мыйзамдары бул жакта тиешеси жок Нурмуратовдорго десе, анан биз бир эле ал эмес, биз ушу Аравандагы көптөгөн азыр мамлекетке жерлерди кайтарып атабыз. Дагы көптөгөн немелерибиз мына сотко доорубуз бергенбиз. Буюрса каралып атат. Жакшы чечим чыкты. Денсаулыктарыңыз рахмат. Рахмат сиздерге. Жакшы жыйынтык күтөбүз анда. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап жер жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер менин атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090.